4 жылдан бeri Туркияда иштеген Анара чартердик каттам менен өлкөгө 24 апрелде келди. Азыр бекитилген алгоритмге ылайык ал 14 күн карантинде болот. Өкмөттүн кийлигүүчүсүз мигранттарды Кыргызстанга алып келүү чечилбей турган маселе экенине анын көзү жеткен. Ушундай өкмөттүн иштеп жаткандарга мигранттардын атынан сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Бирок айрымдар кайсы бир жеке жактын атын атап, ал болбосо өлкөгө келе албайт болчубуз деп жатышат. Бирок чын-чынына келгенде эл аралык авиакаттам өкмөттүк деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында гана жүзөгө ашат. Мына Кудай деп 24-ндө учуп келдик. Ушундай оор акыбалда өзүңүздөрдүн мигрант пиар кылбаңыздар. Эч кандай башка жактагылар, сырттагы адамдар партия дегендер чече албайт. Чек аралар жабылып, авиакаттамдар токтоп турган учурда мекендештерди алып келүү албетте чоң эмгекти, тынымсыз сүйлөшүүлөрдү талап кылат. Башка мамлекеттердин бийлиги менен алардын тармактык мамлекеттик органдары кайсы бир партиянын өкүлү же жеке жак менен расмий түрдө сүйлөшүү жүргүзүп сунушун аткарбайт. Мына бүгүн Екатеринбургтан учту, биз Екатеринбургдун губернатору менен сүйлөштүк. Бияктан Росавиация менен сүйлөштүк, Тышкы иштер министри менен сүйлөштүк. Роспотребнадзор менен сүйлөштүк, өкмөт менен сүйлөштүк. Бул жөнөкөй эмес, бир эле мен сүйлөшүп атам, мен тигинтип атам, кыйратып атам деген бул ачык айтканда ушундай кыйын мезгилде элди дүрбүтүп, өзүнүн саясий упай топтойм деген бул өтө, мен ойлойм, мындай түшүнбөстүк. Пандемия күч алып турган маалда эл аралык авиакаттамдарды уюштуруунун техникалык жагы дагы түмөн түйшүк жаратат. Мына ушул маселелер тармактык мамлекеттик органдардын биргелешкен аракети менен чечилет. Мунун өзү эле жеке жактардын авиакаттамдарды уюштурууда күчү жетпей турганын айтып турат. Мына ушул чоң эмгектин негизинде пандемия башталгандан бери 7888 кыргызстандык өлкөгө келди. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, жаңылыктар. Эми мындайда кээ бир коомдук ишмерлер, кээ бир депутаттар биз уюштурдук рейстерди, тигинтип атабыз, минтип атабыз деген бул чындыкка жатпайт да. Ар бир адам дүйнөсүндө билет, эл аралык авиакаттамдарды бул өкмөттүн укугу. Ошол эле Минтранстын, Тышкы иштер министрлигинин, анан тиги авиация агентствонун укугу да, ошолор бизге кайрылат, ушундай маселе чечкиле, жардам бергиле деп. Андан кийин биз бияктан жергиликтүү бийлик, мисалы Новосибирсктен учканда, биз Новосибирсктин губернатору менен сүйлөшкөнбүз. Мына бүгүн Екатеринбургтан учту, биз Екатеринбургдун губернатору менен сүйлөштүк. Бияктан Росавиация менен сүйлөштүк, Тышкы иштер министри менен сүйлөштүк, Роспотребнадзор менен сүйлөштүк, өкмөт менен сүйлөштүк. Бул жөнөкөй эмес, бир эле мен сүйлөшүп атам, мен тигинтип атам, кыйратып атам деген бул ачык айтканда ушундай кыйын мезгилде элди дүрбүтүп, өзүнүн саясий упай топтойм деген бул өтө, мен ойлойм, мындай түшүнбөстүк, өтө бир кыянаттык болот да бүгүнкү. Ну, я хотел бы сказать, что те рейсы, которые осуществляются, это в мировой практике. Международные рейсы, есть возможность только у правительства, и у министерств, и, соответственно, у посольств. Информация, что якобы некоторые общественные деятели или там некоторые депутаты организовывают, это не соответствует действительности. Они могут поднять вопросы, это их право. Но всю организацию, начиная, так сказать, с флайт-плана, согласовывания сроков, все лежит на правительстве. Это Министерство иностранных дел, это Министерство транспорта, значит, Агентство по авиации. И это все спускается нам в посольство. И мы после этого ведем работу, допустим, в Москве или в Новосибирске с местными властями, с местными авиалиниями. Или вот сейчас, сегодня полетел в Бишкек, Екатеринбург, вы знаете. И это, допустим, рейс в Екатеринбург, это инициатива МВД России. Потому что они вывезли с мест заключения и тех, кого депортировали с России. Им дешевле, они посчитали, вывести
наших граждан, чем их содержать здесь, в России. То есть те разговоры, которые якобы кто-то там организовывает, это все блеф, честно говоря. Я не понимаю этих политиков.